Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бишкекте номер 4 троллейбуста окуучу отургуч адептерин коюп, сабак даярдап жаткан сүрөтү көпчүлүктүн жүрөгүн жылытты. Окуяга күбө болгон жаран кадрды Facebook баракчасына бөлүшкөн. Бала сабак окуп жатат, билим бул күч, азамат деп жазган. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун Баку шаарында өтүп жаткан жыйында сүйлөгөн сөзүн парламенттин басма сөз кызматы Facebook'ка жарыялады. Видеодон спикердин түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын жыйынында кыргыз тилинде сүйлөгөнүн көрүүгө болот. Буга чейин Дастанбек Жумабековдун Нур-Султан шаарында өткөн Евразия өлкөлөрүнүн парламент спикерлеринин 4-отурумунда орус тилинде сүйлөгөнү коомчулуктун кызуу талкуусуна алынган. Кыргызстандын мамлекет чек ара кызматынын төрагасынын орун басары башкы штабынын башчысы Абдикарим Алимбаев менен Тажикстандын чек ара аскерлеринин кол башчысынын биринчи орун басары башкы штабынын башчысы Хикматулло Пираков баштаган эки тараптын 19 декабрдагы сүйлөшүүлөрү жыйынтыкталды. Бул тууралуу чек ара кызматынын басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушуулар Кызыл Бел автожол жана Гулистан автожол өткөрмө бекеттеринде өттү. Анда тараптар мамлекеттик чек арада чек арачылардын жүрүм турумун сактоону, инциденттердин мындан ары күчөшүнө жол бербөөнү жана чырлуу жагдайлардын алдын алууну сүйлөштү. Мекемеден ырасташкандай, кездешүүлөрдө эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрүнүн аппараттарынын өз ара карым-катышына өзгөчө көңүл бурулду. Тараптар маалымат алмашуу, чек арадагы аялуу тилкелерге көңүл бурууну күчөтүү жана ал тилкелерде эреже бузуулардын алдын алууга басым кылууну макулдашты. Натыйжада кыргыз-тажик чек арасындагы макулдашылбаган тилкелерге Кыргызстандын жана Тажикстандын жарандары орнотуп алган тосмолор бузулуп, толук алынып салынды. Мамлекеттик чек ара кызматы 19 декабрь саат 18:00 карата Кыргыз-Тажик чек арасында кырдаал туруктуу экендигин кабарлады. 18 декабрда Баткен районунун Көкташ айылында чек арада чыккан жаңжалдан кыргыз тараптан баш аяк 6 адам жаракат алды. Анын ичинде Ички иштер министринин ички аскеринин бир кызматкерине жана Баткендин Самаркандик айылдык кеңешинин депутатына ок тийген. Андан тышкары дагы 3 милиция кызматкери жана бир жайкын тургун ар кандай жарааттар менен ооруканага түшкөн. Эки өлкөнүн жарандары 18 декабрда эртең менен чырдашып, бири-бирине таш ыргыткан. Кийин бийлик өкүлдөрү сүйлөшүү жүргүзүп жаткан учурда саат 11:30да Тажикстан тараптан атылган октон Кыргызстандын ички иштер министринин бир кызматкери жаракат алганын Кыргызстандын чек ара кызматы кабарлады. Азаттыктын тажик кызматы Тажикстандын бийлигине таянуу менен кыргыз айылындагылар тажик тараптын эки тургунун урганы үчүн чыр чыкканын жазды. Исфара шаарынын администрациясынын атын жашырган булак Көк Таштын тургундары кыргыз тарапка байкабай өтүп кеткен окуучуларды урганын айткан. Тажикстандын укук коргоо органдары 3 тажик жараны жабыркаганын билдирүүдө. Кыргызстандын Баткен облусунун жетекчиси Акрам Мадумаров менен Тажикстандын Согди облусунун башчысы Раджаббой Ахмадзода кыргыз-тажик чек арасындагы Көк Таш айылында кездешти. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Моонбеков вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдон Кой Таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусунун түп нускасын сурай турганын билдирди. Эл өкүлү эгерде комиссиянын мүчөлөрү кол койгон корутунду менен жогорку кеңеште окулган баяндамада айырмачылыктар болсо анда комиссияны сотко берерин айтты. Комиссиянын корутундусу өзгөртүлгөнүн генерал Артур Капарович жана Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова айтып жатса, мен ага толугу менен ишенем. Бул жерде эки текст болгон. Анын үстүнө комиссиянын корутундусу жогорку кеңештин тиешелүү комитетине түшпөй, эмне үчүн көпкө чейин кармалды. Буга бийлик кийлигишип, комиссиянын эки корутундусу жасалган. Бирөөнө кол койдуруп алышкан, экинчисин жарыялап коюшкан. Бул билинип калды. Бул тастыкталса, комиссиянын корутундуну өзгөрткөн мүчөлөрү кылмыш жоопкерчилигине тартылып, кайра жаңы комиссия түзүлүшү керек. Комиссиянын баяндамасы жараксыз болгондон кийин анын мүчөлөрү да бул боюнча жогорку кеңештин токтомунда жараксыз болуп калат. 12 декабрда парламент Кой Таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын бүтүмүн карап жатканда, комиссиянын мүчөсү Исмаил Исаков, Рашан Жээнбеков, Алмазбек Атамбаев коркок экен, качып бүжүрөп бир бурчка тыгылып алды. Биз да сүйлөшө алган жокпуз. Ошон үчүн маселе чечилген жок деп айтканын жарыялаган. КСДП бул маалыматты четке каккан.
Корутундуу Рыскел Моонбеков ушул жылдын 6 апрелинде КСДПнын курултайына 17 мартта митингине катышканы боюнча маалыматтар киргизилген. Сооронкулова менен Медетбеков мындай маалымат алар кол койгон бүтүмдө жазылбаганын билдиришти. 12 декабрда Жогорку Кеңеш Кой-Таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусун жактырган. Мамлекеттик комиссия Кой-Таш окуясына Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары жоопту деген тыянакка келди. Атамбаевди колдогон КСДП болсо муну тааныган жок. Бишкек-Ош Унаа жолундагы Көкпейил ашуусунда жолду тазалоо жана кум себүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Кабар агенттигине транспорт жана жол министрлигинин басма сөз катчысы Кылыч Досумбетов билдирди. Эскерте кетсек, агенттикке окурмандар кайрылып, Көкпейил ашуусундагы тайгактан 100гө жакын жүк ташуучу унаалар өтө албай тыгында турушкандыгын билдиришкен. Алар ашууда бир да милиция же жол кызматкери жок экендигин жана жолго кум туз себилбегендигин айтышкан. Досумбетовдун айтымында жол тазаланбай, кум себилген эмес деген маалыматтар чындыкка жатпайт. Номер 3 жолду оңдоп түзөө жана колдонуу башкармалыгынын кызматкерлери түнкү саат 3төн баштап иш алып баруушуда. Жеринде атайын техникада иштеп жатат. Видеодон деле жолго туз себилгендигин көрсө болот. Биз жылына кыш-күз мезгилине камданып жатып, жолдорго себилүүчү туз, таш аралашкан кумду даярдайбыз, дейт Досумбетов. Эмнеге анда жолдо тыгын пайда болду деген суроого Досумбетов кээде айдоочулар унааларына кышкы дөңгөлөктөрдү жана музда тайбай турган чынжырларды такпагандыктан болушу мүмкүн деп жооп берди. Мен акыркы айларда АКШнын элчиси менен эле эмес, Кыргызстандагы башка мамлекеттердин элчилери менен дагы ар кандай иш-чараларда жолугуп сүйлөшүп турам. Бул тууралуу саясатчы Өмүрбек Текебаев Арыба KG сайтына берген маегинде билдирген. АКШнын учурдагы элчиси Дональд Лу мырза менен 14 жылдан бери таанышпыз. Биз жакында бир иш-чарада кокусунан жолугуп калып, ал акыбалыбызды сурашып, анан ал башыңыздан далай окуялар өттү, көптөн бери жолугуша элекпиз, бир жолугуп сүйлөшсөк болот эле дегеннен элчиликтеги анын кабинетине бардым. Жолуктук, өзүм жөнүндө, үй бүлөм жөнүндө, анан Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү кырдаал тууралуу пикир алмаштык. Бул нормалдуу, кадимки эле жумушчу көрүнүш, деген Текебаев. Мындан сырткары ал социалдык түйүндөрдө жарык көргөн сүрөттө кыргызстандыктар уюштурган башка эле бир иш-чарадан чыгып бараткандыгын айткан. Ал менин элчиликтен эмес, кыргызстандыктар уюштурган башка эле бир иш-чарадан чыгып бараткандагы сүрөтүм. Ал таптакыр башка күнү болгон. Мен элчи менен жолугушканда кара костюм кийип, галстук тагынып баргам. Ал эми сүрөттүн өзүнүн интернетке чыгышы, менин артымдан атайын кызматтар бүгүнкү күнгө чейин акмалап, көзөмөл салып байкап жүрүшкөндүгүнөн кабар берет, деген Текебаев. Эске салсак, буга чейин социалдык тармактарда Текебаев АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу менен жолугуп, батышчыл болгусу келип жатат деген сыяктуу түрдүү маалыматтар тараган. Свердлов райондук сотунда Матраимовдордун үй бүлөсүнүн 24 KG Азаттык жана Клоп ЖМКларына карата доо арызын кароо боюнча алдын ала угуулар башталды. Төрагалык кылган судья Жылдыз Ибраимова Кактус медиа сайтынын журналистин залдан тартипти бузгандыгы үчүн чыгарып жиберди. Эске салсак, Матраимовдордун үй бүлөсүнүн жактоочулары 24 KG Азаттык жана Клоп ЖМКларына карата доо арызын кароо боюнча процессти видеого тартууга каршы чыгышкан. Сот доогер тараптын өтүнүшүн канааттандырып, видеого тартууга тыюу салды. Бажы кызматынын башчысынын мурунку орун басары Райымбек Матраимов Азаттык, Клоп жана 24 KG маалымат агенттигин сотко берген. Маалыматка караганда, Райымбек Матраимовдун намысын коргоо боюнча доонун суммасы Азаттык 22 миллион, Клоп 12,5 миллион, 24 KG агенттиги 15 миллион сом төлөп бериши керек. Бишкек шаарында башына газга каршы жабдык кийген адамдар пайда болду. Мындай сүрөттөр соц тармактарга тарады. Буга чейин 29 ноябрда экологдор абанын булгануусу нормадан алдыдан 12 эсеге чейин жогору болуп жатканын билдиришкен. Алар белгилегендей, абанын мындай концентрациясы адамдын дем алуу органдарына абдан зыян. Ошондуктан алар шаар тургундарын медициналык бет кап кийип жүрүүгө чакырышкан болчу. Бүгүн парламентте депутат Марлен Маматалиев абанын булганышы боюнча тез арада чара көрүлбөсө өкмөттүн отставкасын талап кылаарын жарыялаган. 19 декабрда Бишкектин Горький атындагы скверде экс-депутат Садыр Жапаровду колдогон митинг соңуна чыгып, келген жоон топ эл тарай баштады. Жактоочусу Шарафидин Токтосунов Жапаровду абактан чыгаруу үчүн 500 000 кол топтогонун жарыялады. Анын айтымында 2,5 айдан бери ырайым берүү кайрылуусу каралбай келет. Азыр кайрылуу Аламүдин администрациясынын көзөмөл кеңешинде жатыптыр. Митингге келгендер бир гана Жапаровду бошотууну талап кылбастан, чегара коррупция, сот реформасы, электрик болгон баалар, айдоочуларга салынган айып пулдар жөнүндө маселе козгошту.
Митингге Ташиев, Осмоналиев сыяктуу белгилүү саясатчылар да келип сөз алышты. Индияда 8 жаштагы Чунгасасы Дебарма сейрек кездешкен ооруга чалдыккан. Ал тердегенде ыйлаганда тер же көз жаштын ордуна кан чыгат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык, кыз жаз айында мындай түшүнүксүз ооруга чалдыккан. Ошондон бери анын кулагынан, мурдунан кээде кан чыгып турат. Колтугу, колу, буту, бетинен канга окшош кызыл түстөгү тер чыгат. Дарыгерлер кызга изилдөө жүргүзүп, аны сейрек кездешүүчү гематогидроз кандын тери аркылуу бөлүнүп чыгуусу оорусуна кабылганын билдиришкен. Бирок так жыйынтык чыгаруу үчүн дагы бир топ изилдөөлөр керектигин айтышкан. Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.